Жашооңуздун максаты эмне? Жан үрөп жеткен ийгилигиңиздин мааниси эмнеде? Дүйнөнүн артынан түшөсүң, кымбат машине, чоң үй алгың келет, бийлик мансапка жетүүгө тырышасың. Кыз турмушка чыгууну кыялданса, жигит сулууга жетсем дейт. Бирок ошонун баары эмне үчүн? Ушул ой максаттын негизги маңызы эмнеде деп өзүңөрдөн сурап көрдүңөр беле? Эгерде эл кийбегенди кийейин, эл ичпегенди ичейин, жыргап өмүр сүрөйүн, элди бийлеп, өкүм кылып мөөр басайын деген кара баштын камы, напсинин кумары менен алек болсо, мындай байлыктагы, мансаптагы ээсин бактылуу кыла албайт. Тескерисинче, кусуру тийип кара бале болуп жабышат. Эгер мен чоң үйдө жашасам, үйүмдүн кеңдиги, кооздугу менен башкаларга мактансам деп, көп кабаттуу үй, кенен жай издесең, жаңылышасың. Канчалык чоң болсо да, ичинде көңүл жылуулугу болбосо, ал үйгө бакыт орнобойт. Буга заңгыраган ак сарайларда жашаган адамдардын жашоосу далил. Карадалы дедиртпей, эртерээк турмушка чыгып алайын деген жеңил ой менен турмушка чыксаң, жаңылышасың. Издегениңди убактылуу табарсың, бирок бактылуу боло албайсың. Анткени сен турмуштун негизги маңызын түшүнгөн жоксуң. Ошон үчүн кээ бир жаштар бат эле ажырашып кетишет. Дөөлөт менен муратыңа жеткен кандай жакшы. Мансабың менен элиңе пайдаң тийсе кандай сонун. Үй бүлөңдүн уюткусу, үйүңдүн жылуулугу, ардактуу эне, мээримдүү жар, илберинки келин боло алсаң, үй бүлө курууну максаты дагы, мааниси дагы ушул эмеспи? Мунун баарын улуу максатка жалгаштыра алсаң, адамдык карызыңдан кутуласың. Шакарим Кудайбердиевичтин 1912-жылы Айкап журналы аркылуу окумуштууларга берген эң татаал философиялык суроолорунун бири адамдын мыктысы ким деген суроо эле. Сахабалардагы пайгамбарыбызга ушул эле суроону беришкен. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллага эң сүйүктүү пенде адамдарга эң пайдалуу болгон киши. Аллага эң сүйүктүү иш бул адамзатка кубаныч тартуулоо, бирөөнүн көйгөйүн жеңилдетүү, карыздарды жабуу, ачкаларды тойгузуу. Бул мечитте бир ай жалгыздап намаз окугандан көрө бирөөнүн муктаждыктарына убакыт бөлүү мен үчүн жакшыраак дейт. Демек адамзатка эң көп пайда келтирүүчү Аллахтын эң сүйүктүү пендеси экен. Биринчиден, сенин миссияң бала чакаңа, жакындарыңа, айлана чөйрөңгө, элиңе пайда келтирүү болсо, анда сен ар тараптуу өнүккөн, жетилген инсан болушуң керек. Өмүрүн уйку, куру сөз, калжаң тамаша, оюн күлкү, бекербоздук менен өткөргөн адам элине эмес, өзүнө дагы пайда келтире албайт. Билими, баарлашуу жөндөмү жок адамдын коомго пайда алып келери күмөн. Ошондуктан данышман Шакирим бир ырында адамдык карызың калкыңа эмгек кыл. Ак жолдон тайбастан, намыссыз калбастан, жашооңду бермет кыл. Шыктан да билимден өнөрдү үйрөнгүн. Билимсиз өнөрсүз арманга барар түз. Акыл бош жүргөн күн, мактанба көппөгүн. Мансаптын тагы үчүн. Напсиңе башкартпа, башыңдын багы үчүн. Өмүрүң өткөнчө бакыт тап, жол көрсөт, келечек кам үчүн. Кайрадан кайрылып коомго келбейсиң. Барыңды, малыңды, ырыскы, даныңды тирүүңдө бергейсиң. Үлгүлүү из калтыр, чынында бул бакыт, түбөлүк өлбөйсүң деп, адам баласынын мойнундагы парзын аткарууга, ошон үчүн билимдүү, өнөрлүү болууга чакырат. Абай башкага жардам берүү Кудайдын чыныгы жолу экенин айтат. Бул дүйнөдө өз кызыкчылыгыңды гана көздөсөң, өзүң менен эле чектелип каласың. Ал жол Кудайдын жолу эмес. Ааламдан жыйылсын, мага куюлсун деген ой ынсаптуулукка жатабы? Эмнеси болсо дагы дүнүйөң, акылың менен бирөөлөргө жакшылык кылууну кааласаң, мына ошол жол Аллахтын жолу дейт. Демек адамдын бул дүйнөгө келүү максаты башкалардан пайдалануу эмес, тескерисинче башкаларга кызмат кылуу, пайдалуу жашоо. Муну толук түшүнгөндө гана чыныгы бакытка ээ болот. Анын жүрөгү кубанычка толот. Бул жолдо кездеше турган кыйынчылыктарга жана ийгиликсиздиктерге багынбайт. Жигердүүлүгүнөн тайбайт. Аягы барып ийгиликке жетет.